Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар, кезектеги сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү сиздер менен өтүлө турган темабыз атом молекулалык окуу. Атом молекулалык окууга негиз салуучулардын бири болуп, орустун көрүнүктүү окумуштуусу Ломоносов саналат. Атомдор жана молекулалар жөнүндөгү маалыматтар атом молекулалык окууга бириктирилип каралат. Биз көп заттардын молекулалардан тура тургандыгын, ал эми молекулалар болсо атомдордун турарын жакшы билебиз. Заттар бөлүкчөлөрдөн турат: молекула, атом жана ион. Молекула берилген зат негизги химиялык касиеттерин алып жүрүүчү эң кичинекей бөлүкчө. Атом бул оң зарядталган ядродон терс зарядталган электрондон турган электронейтралдуу бөлүкчө. Ион бул зарядталган бөлүкчө болуп саналат. Атом молекулалык окуунун негизги жоболору, түзүүчүсү Ломоносов. Молекулалык жана молекулалык эмес түзүлүштөгү заттар бар. Молекулалардын ортосундагы аралыктары болот. Алардын өлчөмдөрү заттын агрегаттык абалына жана температурага байланыштуу болот. Газдардын ортосундагы аралыктар эң чоң. Алардын оңой кысылгычтыгы шуну менен түшүндүрүлөт. Суюктар кыйындык менен кысылышат. Суюктардын молекулалардын ортосундагы аралыктар бир кыйла газдарга салыштырмалуу кичине болот. Ал эми катуу заттарда молекулалардын ортосундагы аралыктар андан да кичине болот, ошондуктан алар дээрлик кысылышпайт. Молекулалар үзгүлтүксүз кыймылда болушат. Молекулалардын ылдамдык кыймылы температурага байланыштуу. Температуранын жогорулашы менен молекулалардын кыймылынын ылдамдыгы өсөт. Молекулалардын ортосунда тартылуу жана түртүлүү күчтөрү болот. Катуу заттарда бул күчтөр бир кыйла чоң даражада байкалат, ал эми газдарда болсо алда кайда кичине болот. Молекулалар атомдордон турат, ал эми атомдор болсо молекулалар сыяктуу дайыма үзгүлтүүсүз кыймылда болот. Атомдордун бир түрү атомдордун башка түрүнөн массасы жана касиеттери жагынан айырмаланышат. Молекулалар физикалык кубулуштардын убагында сакталып турат, ал эми химиялык кубулуштарда бузулуп кетет. Молекулалык түзүлүштөгү катуу абалдагы заттарда кристалдык торчолордун түйүндөрүндө молекулалар болушат. Кристалдык торчолордун түйүндөрүндө жайгашкан молекулалардын ортосундагы байланыштар начар келет. Ысытканда бузулуп кетишет. Ошондуктан молекулалык түзүлүштөгү заттардын балкуу температурасы адатта төмөн болот. Молекулалык эмес түзүлүштөгү заттарда кристалдык торчолордун түйүндөрүндө атомдор же башка бөлүкчөлөр болушат. Бул бөлүкчөлөрдүн араларында күчтүү химиялык байланыштар болот. Аларды түзүү үчүн көп энергия талап кылынат. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сиздер менен атом жана молекулалык окууну үйрөндүк. Бул жерде жазылган бардык жоболорду кайрадан карап чыгабыз. Анда эмесе түшүнбөгөн сурооңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.